Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына ылайык Кыргызстанда 670 миңден ашык адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Ал эми өлкөдөгү орточо пенсиянын көлөмү 5760 сомду түзөт. Негизи пенсиялык система заманбап коомчулуктун жалпы өнүгүшүн мүнөздөгөн бир топ факторлордон көз каранды. Буга байланыштуу мамлекет жүргүзгөн пенсиялык жана тарифтик саясат учурда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык, экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө өз учурунда жана тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж. Өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында жүрүп жаткан реформанын алгачкы баскычтарынан бери бир топ убакыт өттү. Адегенде бул жылдар аралыгында аталган системада орун алган олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаса болот. Бул тууралуу алдыда кененирээк назарыңыздарда акцент берүүсү, аны мен Сейил Карбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Кезектеги берүүбүздө биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана пенсиялык сабаттуулукту арттыруунун маанилүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе мейман менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна караштуу окуу борборунун директору Нусупбеков Кылычбек Чекирович. Кутман кеч, Кылычбек Чекирович, студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Анда эмесе Кылычбек агай, маегибизди баштасак. Алгач эле ушул сиз жетектеген социалдык фонддун алдындагы окуу борборунун ишмердүүлүгүнө токтолсок. Бул окуу борбору негизи эмне максатта ачылды эле, кандай иштерди аткарат? Жакшы болот. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин окуу борбору 2009 жылы атайын ушул Минюстан каттоодон өтүп ачылган. Негизги эле максаты аткара турган иши ушул окуу социалдык фонддун карамагындагы кызматкерлерди окутуп даярдоо, кайрадан даярдоо. Андан кийинки маселе күнүмдүк болуп аткан реформаларды, социалдык фонддун ишмердүүлүгүн, жаңылыктарын, жалпы эле социалдык фонд жөнүндө калкка маалымдап туруу, информация берип туруу. Мындан сырткары 2012 жылы атайын биз Министерство образования менен биргеликте сүйлөшүп ушул жаштарыбызга дагы пенсия тууралуу маалымдап туралы. Себеби келечектеги пенсионерлер бул азыркы жаштарыбыз, студенттер. Ушулар келечекте бир эл жакшы пенсия менен камсыз болуп, мындай жакшы жашоо үчүн алдын ала кам көрүү максатында ушул жакшы бир программа киришкенбиз. 2012 жылдан бери мына 8 жыл болуп калды. Ушул жаштарга пенсиялык сабаттуулук боюнча маалымдап туруу, окутуу, семинарларды өткөрүү боюнча. Мындан сырткары ушул өзүбүздүн жарандарга камсыздандыруу системасы боюнча маалымат берип, каалаган жарандар болсо окутуп, бүт мекеме ишканалардын баарын ушу кыскасы маалым жеткирүүдө биздин максатыбыз. Мына ушул 2012 жылдан баштап студенттердин арасында, окуучулар арасында ушундай окутууларды жүргүзөбүз деп айтып келбедиңизби? Ошонун мындай натыйжалуулугун көрө алдыңыздарбы? Ооба. 8 жылдын ичинде кандай бир жыйынтыктарга келдиңиздер? Бул абдан пайдалуу болуп атат. Мисалы мына биз курактагы мына азыркы мугалимдер, пенсияга чыккан врачтар мурун пенсия жөнүндө багы маалыматы жок эле да. Азыркы пенсиядагы биздин ата-энелерибиз, аксакалдар өкмөт берет пенсияны, өздөрү чыгарат деп койчу Советтер Союзунда. Азыркы учурда заман башка болду, Союздан бөлүндүк, ар бир мамлекет өзүнчө пенсиялык саясатын жүргүзүп атат да. Анан ушул максатта азыр принциптерди өзгөргөн. Мурда ошо мамлекет общий жалпы эмгек стажын алып, орточо эмгек акысын эле эсептеп пенсияга чыгарып келсе, мурунку жылдары, азыркы жылдары ар бир адамдын өзүнүн иштеп тапканына жараша ошол өзүнүн счетуна социалдык камсыздоо катары өзүнүн которгон акчасына жараша пенсия эсептейт да. Бул тууралуу
ар ким эле биле бербейт да. Мурда мындай маалымат жок эле да. Анан ушул маалымат улам 12-жылдан бери биз байкап атабыз, студенттерге берсек кызыгуу артып, азыр өздөрү кээ бир институт, техникумдар бар, өздөрү суранып калышат. Бирок биз атайын программа катары киргизип койгонбуз. Баардык окуу жайлар, бул жерде биздин борбордо жайланышкан окуу жайлардын бири да калбайт. Жыл сайын окуу башталгандан баштап бүт кыдырып чыгабыз. Бүтүрүүчү факультеттердин баарына барып базовый билим беребиз 90 сааттан. Анан кызыгып, азыркы жаштар аябай бир маалыматты жакшы көрөт да, маалымдуулугу жогору пенсия тууралуу сурашат. Өздөрүнүн ата-энеси жөнүндөгү пенсияларды ар түрдүү саясатка чейин, пенсиялык саясатка чейин аралашат. Ал эмес коррупцион иштери боюнча дегер сурашып, кызыктуулугу улам бара артып келип атат да. Ошондо бул 90 сааттын ичинде жыл сайын программадагы алмашкан өзгөрүүлөргө жараша да өзгөрүп турат да, туурабы? Ооба, жыл сайын кабыл алынган, жыл сайын бизде болуп аткан мыйзамдуулуктарды, жаңы өзгөрүүлөрдү беребиз. Андан сырткары ошол базалык билим беребиз да. Мисалы үчүн пенсия деген эмне? Пенсияга кантип чыгыш керек? Кантип көп алыш керек пенсияны? Өзүн кантип камсыз кылыш керек? Көп эле адамдар өздөрүнүн укуктарын билбейт да, пенсиялык укугун, милдеттерин билбейт. Ушулар кызыгышкан эмес да. Азыркы учурда ушул бардыгы кызыгып, жакшы мындай мамиле жасап калышты да. Болжол менен ошол 8 жылдын ичинде канча студент окуучуну ушул окутуу менен камтай алдыңыздар? Жылына былтыркы жылды алсак 15 вузга бардык. 15 вуз, 17 суустапат жана орто окуу жайларында. Мында 5700дөй балдарды окуттук. Балдар мугалимдер кошо окушат. Жыл сайын. Анан буларга окутуп эле эме кетпестен биз атайын ушу барганда сөзүбүз куру болбош үчүн деп атайын брошюрларды да чыгарганбыз. Брошюрларды беребиз. Кичинекей тиги китепчебиз бар. Мындай китепчелер бар. Бардыгы пенсия жөнүндө бүт маалымат ушул кыскача. Кыска нуска бул жерде ошо пенсия деген эмне, пенсиянын канча түрү бар, кандай чыгыш керек, эмне документтер керек, кыскача жакшы маалымат да. Бул жерде ар күнү таратып келебиз. Ушунун баары бизден чыгарып даярдап койгонбуз. Барган жерлерибиздин баары ушул материалдар менен камсыз болуп турушат. Жана айтып кетпедиңизби буга чейин сөзүңүздүн башында мекеме уюмдар дагы кайрылат деп. Ал окутуу кандай форматта өтөт ал жакта? Мекеме уюмдарга да биз атайын кат жөнөтөбүз. Министрликтерге. Министрлердин атына кат жөнөтөбүз. Ушундай бекер маалымда бир семинар окутууларды өткөрөбүз. Каалагандар болсо уюштуруп берилет. Анан алар күнүн айтат, саатын айтып берет. Балансыдан кээ бир жерде 30-40, 100ге чейинки адамдар бар. Анан кызыккан суроолордун баарына жооп беребиз ошо жерде. Жакшы бир маалыматтык компания уюштурулат экенде. Маалыматтык компания бул өзүбүздүн ушул жакшы системага кирип калды. Мурда суроолор көп болуп, кайрылып, министрликтерге тынбай звоноктор боло берчү. Азыр эл көбүнчө ошо маалымат менен камтылып калды да. Мындан сырткары мында пенсия деген журналды чыгарабыз. Мында кварталына бир жолу чыгат. Пенсия 3500 экземплярдан. Бул аркылуу да мында дагы улам бизде болуп аткан жаңылыктар, өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз боюнча суроо жооптор, чет өлкөнүн тажрыйбалары пенсия боюнча кандай эмелер болуп атат, алдыңкы иштер боюнча ушулар боюнча маалымдап, муну дагы чыгарып турабыз. Андан сырткары мына силер дайым келип, биздин башка адистерибизде келип атат, жума сайын келип маалымдап. Кыскасы, биз жактан маалымдоо компаниясы жакшы жүрүп атат да, жакшы колго алынган. Суроо жооп деп калдыңыз. Негизи жарандар көбүнчө кандай суроолорго жооп издешет ошол пенсия тармагында? Көбүнчө эле
биринчи пенсия канча кошулат, кантип көбөйөт. Анан кийин стаж боюнча баланча жыл иштедим эле, биякта иштедим эле, тиякта иштедим эле, ушул кошулабы же тиги кайсы убакта барып кайрылсак болот деген сыяктуу күнүмдүк турмушундагы суроолор боюнча. Баардык ар кандай эле маселелер менен кайрыла беришет да. Пенсия тууралуу. Мына ушул пенсиялык милдеттенмелер жөнүндө айтып берсеңиз биздин телекөрүүчүлөргө дагы. Эми пенсиялык милдеттенме биринчи чыны менен биз өзүбүздү жаш кезде билбейбиз да. Бат эле улгайып пенсиялык куракка жетип каларыбызды билбейт экенбиз. Ал курак баардык адамга ден соолук болсо келет буюрса. Ошон үчүн биз кийинки келечегибизди дагы ошол жаш кезден баштап ойлош керек. Пенсияга чыга электен баштап ойлош керек. Ар бир адам өзү үчүн кам көрүп, ал эмес үйдөгү бала чакасына мындай оорундук салбагандай болуш керек. Ар ким өзү үчүн жашап, өзү келечекте дагы жакшы достаткада, жакшы пенсия алып жашагандай болуш керек да. Ошон үчүн пенсиялык укуктарды, милдеттерди билиш керек. Эң биринчи милдет бул биздин мамлекеттин мыйзамы боюнча мамлекеттик камсыздандыруу бул милдеттүү түрдө. Ар бир адам милдеттүү түрдө өзүн өзү камсыздандырыш керек. Бул милдеттүүбүз иштеген адам. Иштегендер да, иштебегендер да милдеттүү түрдө өзүн камсыздандырыш керек. Камсыздандыруу деген эмне? Ал камсыздандыруу деген жанагы биздин мыйзамга ылайык атайын тарифтик өлчөмдөр бар, взностор. Ушуларды төлөп туруш керек. Өзүнүн эсебине. Ар бир адам өзүнүн эсебине төлөп туруш керек. Бул өзүнүн эсебине төлөгөн акча эч жакка кетпейт. Ар бир адамга төрөлгөндөн баштап 2003 жылдан баштап бир жакшы реформа ачылган, төрөлгөн балдарга счет ачылат. Ар бир төрөлгөн балдарга ошол биздин жеке камсыздандыруу счету деп ачылган. Бул реформа 1996 жылы кирген персональный учет деп коет. Башка мамлекеттер дагы мындай бул системаны кийин ачты, бирок биз абдан эртелеп жакшы системаны ачканбыз да. Мына биз көп мамлекеттерге кыдырып барып калабыз, опыт алмасак, ушу биздин ушул системаны абдан жакшы баалашат да. Себеби мына ар бир адамдын ушул өзүнө камсыздандырылган взностору бир тыйын болсо бир тыйынына, 10 сом болсо 10 сом, 100 сом болсо 100 сом ай сайын тапканы түшүп турат. Эч жакка кетпейт. Кээ бир адамдар сомнение кылат да. Ошол сомнение болбош үчүн биз ушул кайрадан өзүнүн ушу маалымат алып туруу системасы дагы бул жерге киргизилген. Ар бир адам иштеп аткан адам ошол жыл сайын иштеп тапкан акчасы канча которулду өзүнүн счетуна, ошол боюнча маалымат алып турса болот. Атайын выписка көчүрмө берилет ошол счетуна. Түшкөн акчадан көчүрмөнү алып турат. Биз ошого милдеттүүбүз. Ар бир адам өзү ушуну билиш керек да. Барып сурап туруш керек. Себеби кээ бир жерде иштейт дагы зарплатасы туура эмес которулуп калышы мүмкүн да. Бул да ал үчүн окуу требовать этип турганчы. Билиш керек. Ошол алып туура чөтө, туура чөтө салыштырып, кайрылып өзүн текшерип туруш керек бул дагы. Анан эң ушул милдети ушул өзүн камсыздандырып, бул камсыздандыруу системасына катышыш керек да, негизи. Катышыш керек. Канчалык көбүрөөк акча которулса, ошончолук көбүрөөк пенсия алып жакшы жашайт. Азыркы учурда мурда маани берчү эмес. Азыркы күндө кээ бир адамдар бар, өзүнө дагы кошумча акча которуп, пенсиясын көбөйткөнгө кайрылып калышты. Бул системада бизде бар. Негизи пенсиялык системада саясатта 3 система бар да. Багы тилектештик түрдө чогултулган деп коет. Андан кийинки ыктыярдуу түрдө деп коет. Анан накопительный система чогулткан 3 система иштейт да. Ошол жана биринчи системага иштеп аткандар бизде эмгек алып иштеп аткандардын баары ошондо турат. Камсыздандырылган базалык база болуп калат да. Бул обязательно баягы муну өкмөт өзү бухгалтериядан кармап туруп эле которо берет. Экинчисинде ыктыярдуу болсо жанагыдай дыйканчарба ишкердик кылып соода базарларда отурушпайбы ошол. Ушулар ыктыярдуу системага кирет да. Өзү барып каалашынча ушул төлөмдөрдү төгүп туруш керек. Төлөй берсе болот. Кийинки өзүнүн пенсия эмесин көбөйтүш үчүнчү. Бирок ошол баягы атайын мыйзам бар.
баягы бир ченемдүү өлчөм бар, ошондон кем болбош керек да. Мисалы үчүн, мисалы Бишкекте жашаса, Бишкектеги орточо айлык акыдан 10%-ден кем болбош керек. Мисалы үчүн 10 миң сом болсо, 10% 1000 сомдон кем төкпөш керек. Андан көбүрөөк төгөрсө болот. Көбүрөөк төгөрсө. Ошентип азыр кээ бирөө кызыгып калды, көбөйтүп атышат. Анан накопительный система деген жакшы система кирген, 2010 жылдан баштап, январдан баштап кирген бул система. Өзгөчө мына силер жаштарга абдан бул ыңгайлуу система. Азырынча 2% кармалат. Бул ар бир адамдын өзүнүн акчасы болот. Өзүнчө топтолот. Бул топтолуп жүрүп отуруп инвестицияга жумшалат. Азыр мында миллиарддаган акча бар. Өзүнүн накопительный фонд өзүнчө пенсиянын акчасына кирбейт. Ал акчага эч ким тише албайт, эч ким албайт. Бул топтомо бөлүк болгондо, топтомо бөлүк. иштеген ошо жылдарында чогулткан акчасын алып. Ар бир иштеген адамдан 2% алат. Мурда мисалы 8% төлөчүбүз да. Ал бүт эле пенсионный фондко кетчү. Фонд аркылуу жанагы страховой счетко топтолчу. Ал эми 2% азыр өзүнчө топтолот. Ошон үчүн топтомо деп коет, накопительный фонд. Топтомо, ал топтолуп отуруп инвестицияга жумшалат. Азыркы учурда бизде көбүнчө банктарга, анан баалуу кагаздарга берилип атат. Бул 10%дан кем эмес, кайра инвестиционный доход тап келет. Азыр жакшы иштеп тапкандардыкы бир топ болуп калды. Пенсияга чыккандар муну кээ бир алып атат. 100 миңге чейин алгандар бар, топтолуп калат да. Ал эми азыркы жаштардыкы кийин миллионго чейин болуп калат. Миллион болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге айтып келип, мына о жаштарды окутуп аткан ушуга кайрылабыз да. Кызыккыла өзүңөр. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө 3 миң, 4 миң доллардан пенсия алгандар бар. Алар саякатташат, пенсияга чыгып алып, эмне кыларын билбей. Абышка кемпиреп ээчип алып кытырышат да. Эмне үчүн биз андай жашабашыбыз керек? Аларда мында ушундай система кирген, алар түшүнөт өзүн. Биз баары караганда бизге ким берет акча? Биз өзүбүзгө топтошуш керек да. Ошон үчүн азыр мына күч бар убакытта, мына 45-50 учурунда адам күчкө толуп турган жок да аябай. Ушул убакта керек болсо, дайым 10% тапкан доходуңду бөлүп коюш керек да. Жанагындай ыктыярдуу системага кирип туруп, пенсияга отура берейин. Себеби тапканын көрүндүк жоголо берет. Чогултуп койсо ал накопительный системада оборотто жүрүп акча чогултуп келет. Ошон үчүн ана чет өлкөлүктөр бул маалымдуулукту жакшы билип, ким маалыматка ээ болсо дүйнөнү башкарат дейт го. Ошон үчүн маалыматты алып, ошого сиңирип, анан ошону аткарыш керек да. Анан кийин жакшы жашап, жана айткандай, бала чакаңа да көз каранды болбошуң керек. Өзүңдү өзүң багып, жетелешип алып, андан саякаттасаң болот, жакшы пенсия алып. Бул топтомо бөлүктү пенсияга чыкканда кайсы бир бөлүгүн бир жолку төлөм кылып алса болот деген да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул топтомо бөлүгү ошол пенсияга чыкканга чейин топтоло берет. Топтолуп, бул жана айткандай абдан жакшы акча болот. Муну ошол чыкканда бир жолу алса болот, миллион кылып туруп, 2 миллион болсо 2 миллион алып алсаң болот. Эгер керек болуп бирдеме жумшайбыз болбосо, пенсия катары алсаң болот. Айына пенсияңа кошуп берет, бөлүп туруп, баланча ошол акчаны баланча жылга жетет деп туруп ай сайын кошуп берет, кошумча кылып. Мына азыркы учурда жаңы мыйзам чыккан, былтыр каралып, ишке киришти. Жана ипотека боюнча үй алып аткандар, мөөнөтүнөн мурда алуу боюнча там ташы жок болуп калса, мөөнөтүнөн мурда ошо биринчи взносун төккөнгө алганга. Анан жанагындай катуу ооруп калса, айкысы оорулар менен ооруп калса, өзүнүн немелери бар, категория. Ошолорго берген, уруксат берген. Болбосо бул пенсияга чыккыча топтолуп туруш керек. Бирок ошол мисалы үчүн ипотекага болобу же ден соолугунун дарыланууга алгандан кийин, ошо кайсы бир бөлүгүн алгандан кийин кайра андан кийин иштеп акча чогула берсе, ал кайра чогула берет. Дагы кайсы учурларда ошол топтомо бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда алса болот? Мөөнөтүнөн мурда пока ушул алган, каралган ушу 2 эмеде, андан кийин башка мамлекетке көчүп кетип атса, жашай турган жерин алмаштырып, биздин чет өлкөдөн чыгып кетсе, алса болот. Топтомо бөлүгүнүн да бир жакшы эмеси бар. Топтолуп атып, кокус ушул пенсияга чейин көз өтүп кетсе, чыкпай.
арқасында мұрас қорларына беріледі. Бүт суммасы бала чақасына қалады, алуға болады да, бұның емес жақсы. Мына ушул топтому компаниясына, топтому компоненттин компаниясына бир жаш өзгөчөлүктөр да каралган, жаңылышпасам, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы үчүн пенсияга жакындап калганда бул көп сумма болуп калбайт, чогулбайт да. Ошон үчүн атайын мыйзамда каралып калган. 1964-жылдан кийинки эркектер жогулду. 64-төн кийинкилерден алынбайт. 64-жылкы эркектер, 60-жылга чейинкилер, 69-жылга чейинки аял жолдоштордук. Себеби алар аял жолдоштор мисалы үчүн 58-ден пенсияга чыгат, жакындап калат да. Эркектер 60-төн чыгып атпайбы. Аларга топтолбой калат да, мындайча айтканда кыскача. Мунун дагы өзүнүн процедурасы бар да. Ошон үчүн аларга багы аз өлчөмдө болуп калган үчүн буларды кошпой калган. Ал акчалар да инвестицияга жумшалыш керек да. Келип ар бир жыл сайын кайра доход алган сайын ар бир адамга кайра бөлүнүп турат. Бүт ошого жараша. Ошон үчүн тигилердики аз өлчөмдө болгон үчүн алар кошулбаган. Кылычбек Чекерович, мына ушул тармакта көп жылдан бери эмгектенген адис катары, ушул эксперт катары айтсаңыз, сиздин баамыңызда Кыргызстанда жүргөн ушу пенсиялык реформа кандай жүрдү? Кандай бир олуттуу таасирлерин бере алдыбы? Өзү негизи биздин Кыргызстанда бул пенсиялык саясат туура жол менен жүргөн. Кичинеден болсо дагы бирок туура кадам таштап. Кээ бир өлкөлөрдө бар, сразу эле алдыга чоң кадамды тыштай коюп, кайра артка кетип. Бар мындай, даже эмес Россияда, Казакстанда социалдык фонддорду алып барып туруп, соцзащита кошо коюп, башка бир министерстволорго мындай бириктирип, анан кайра ажыратып, ушул сыяктуу реформалар болгон. Бир багы бул пенсиялык мамиле, бул абдан мындай кылдат мамиле жаш керек да. Мисалы үчүн пенсияга бир 100 сом кошуп койсоң, аны кайра ала албайсың да. Ал 100 сом, бир адамга 100 сом кошулса, азыр мына 675 миң деп атпайсызбы? Ал 670 миллионго чыгып кетет. Аны 100 сом кошуп туруп кайра алып көр, элдин баары ырчы болбой. Ошон үчүн кичинеден ана кылдат мамиле жасаш керек. Анан ошол менен биз кичинеден шаг жасап, туура эмеде келатабыз. Тураттуу бир темпте. Туура кадам менен келатабыз да. Туура кадам менен кичинеден жасап, мына көптөгөн мен иштегеним 15 жылдан ашып калды. Ошондон бери биз көп реформаны басып өттүк. Илгери негизги баскычтарына да илгери пенсиялардын багы акчалар өз учурунда билинбей 3-4 айлап дагы акча жок болуп калчу. Андан кийин мынау жанагы персчет деген система кирди. Тарифтердин бир топ багы көлөмдөрү каралды. Илгерки жылдар ошо 95-96 жылдары 39%га чейин төлөшчү мекемелерге. Бир топ оор болчу да. Азыр мына жалпы эмеси 27%га чейин кыскарды. Бирок ошол ал кыскарса дагы эч убакта тиги пенсиянын эмеси каражаттары кыскарган жок. 2005 жылга чейин пенсия өзү негизи өткөн айга алыныш керек. Мына биз июнда турабызбы? Биз азыр майдыкын алышыбыз керек. Мыйзам боюнча ошондой. Аны 2005 жылдан баштап ушуну аймай өткөнбүз. Азыр калган мына бүгүн июнь айынын пенсиясын таратып бүттүк. Берилди. Июнь айына период алып атат да. Бул мыйзам боюнча өткөн айдыкын алыш керек өзү. Мурда ошол 15-20ларынан ары пенсиялар берилсе, мына 4-5 жыл болуп калды, ошондон бери 10-нан баштап берилет. Себеби чогултуп аткан взностор дагы ошол 15-ден баштап түшөт да. Өзүбүздө баягы мурунку счетто калган акчалар турат, оборотто жүргөн акчалардын эсебинен, ошон үчүн 10-нан баштап пенсиялар таратылат. Кээ бирлер 10-нан баштап пенсия берет десе эле, баары уралап бара беришет да, мен 10-ды алышым керек деп. Мындайча алганда мүмкүнчүлүк болбойт да. 670 миң пенсионерге бир күндө деп таратыш
почти 15 миллиардқа жақын ақшаны кетеді, 14 миллиардтай ақша кетеді. Bir ayға пенсия. Ал мүмкіншілік болмайды. Ошон үчүн атайын бөлүп койгон 10-нан баштап биринчи баягы абдан керек болуп аткан аксакалдарга деп бөлүп отуруп 25-не чейин берилет. Анан туура түшүнүш керек. Баары бир айга айланат да. 25-inde алсаң деле кайра 25-не чейин акчаң жетет. 10-unda алсаң деле баары бир ай өтүп кетет, 10-на чейин ошол эле акча жүгүрө берет. Анан эми азыркы учурда мурда могу не деп коебуз, информациялык система жок эле. Мына бүгүнкү күндө көп ошол информациялык система өтүп калды. Программа менен иштеп калды. Жалаң пенсиянын баары ал эмес, мына пенсияларды барып карточка менен банкоматтан алып атат. Бара-бара ыңгайлуу. Мунун баары абдан жакшы нерсе да. Мурда үйүнө барып пенсия келбей, ортодон пенсияларды жеп алып качып кеткендер да болгон. Россияга чейин качып кетип, далай миллиондорду алып алып, эле нахальный пенсияны алып кетип калгандар болгону, азыр ошого жол бербеш үчүн бүт электрондук системага өтүп атабыз. Төлөгөндөр дагы электрондук система, алгандар дагы азыркы учурда почти 52%, жана 675 000 пенсиянын 52% бүт банктан алышат пенсияны. 48% гана калды. Эми баягы алыскы район эмелерде бар да, эме жок, банкомат жок, банктын филиалдары жок жерде булар ыңгайлуу почтодон алышат. Калган 52% адамдар бүт азыр карточка менен алышат. Булардан ыңгайлуу. Мунун бир ыңгайлуулугу каалаган жерден биздин мамлекеттин ичинен ала берет, филиалы бар жерден. Каалаган магазинден бара алат, керектүү суммасын. Пенсионерлер дагы ушул баягы ыңгайлашып баратат да. Азыркы учурга. Анан ушундай системалар бизде азыр бүгүнкү күнгө чейин көп мындай реформа жүрүп, улам жана мен айткандай кичинеден багыт алып, кадам таштап, бирок жакшы кадам менен кетип баратабыз. Бара-бара азыр бурса телефон менен пенсияга чыккан учур келет. Биз Азербайжанды көрүп келгенбиз 3-4 жыл мурда барып. Ал жерде ошол биздин колл-центрде уюштуруптур. Биздин көзүбүзчө кадимкидей эмесин көрсөттү, телефон менен сурап атат, эмесин айтып. Бүт аякта инновационный система бизде абдан жакшы өнүккөн экен, бири менен бири. Анын үчүн биз бүт мына азыр электронный правительство деп жүрөт го, ушу сыяктуу жакшы да, баардыгы байланыш болуш керек система дегенчи. Бул система кайсы жерде иштесе база коюп туруп, ошол системадан данныйын алат, бүттү. Бир просто 10 мүнөттө чыгарып коет экен. Мына бизде да ушундай азыр ачылды, личный кабинет пенсионеров деп. Азыр силер дагы любой адам өзүнүн маалыматын алса болот. Ошол бизде катталып, бирок бунун үчүн катталыш керек. Эмесин алып, өзүнүн паролин алып бериш керек. Анан өзүнүн маалыматын алып турат. Анан азыр ошол системада бар, өзү телефон менен келбей эле чыкса болот. Өзүнүн данныйларын жакшы маалыматы так болсо берип коюп, мына азыр бүгүнкү күндө биздин аппаратта эмелер айтып атышат, 4 пенсионер ошол телефон менен пенсияга чыкты деп. Бизге да буюрса электрондук кабинет электрондук кабинет. Бул жайлат бул система бара-бара. Мурда эмне жанагыдай барып, бирөөнө барып көз каранды болуп, ага таяп ишет этип, торпак ишет этип, анысы мен кыйратып атам деп. Муну азыркы учурда андай жок. Азыркы учурда кээ бир баягы райондо мындай болушу мүмкүн. Мен көбөйтүп берем, тиги буга ишенбеш керек такыр. Азыр бүт электронный система. Эч ким бийлише албайт. Жанагы мен айткан счет, ар бир адамдын счету өзүнчө турат. Ай сайын контролдо турат. Жыл сайын ошол актуарный коэффициент деп коет, ошо чогулган акчалар көбөйтүлүп турат. Ушунун баары контролдо да, мунун баары. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салсам назарыңыздарда акцент берүүсү бүгүнкү чыгарылышта биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана пенсиялык сабаттуулукту арттыруунун маанилүүлүгү тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна караштуу окуу борборунун директору Нусупбеков Кылычбек Чекирович. Кылычбек Чекирович, эми маегибизди андан ары улантсак, бир топ чет элдик эл аралык тажрыйбалардан айтып калдыңыз да, кандай тажрыйбаны ушул Кыргызстанга алып келип киргизсек деген жакшы болот деген ойлоруңуз бар? Эми ар бир кызыктуу тажрыйбалар бар. Ар бир өлкөнүн бир өзүнчө бир саясаты болот да, бизде ыңгайлашып
ыңгайлаштырыш керек да. Бара-бара багы жашоонун өзгөргөнүнө шартына байланыштуу ошо өзгөрөт экен. Экономика өзгөрөт, анын системасы өзгөрүш керек ушул. Мисалы үчүн Турцияда бала чакасына чейин пособие берет экен. Үйүндө мисалы үчүн турмушка чыкпаган кыз болсо, буларга чейин пенсия чектеп берет да. Ушул сыяктуу системалар бар. Эми бизде экономикабыздын гана кичине эмеси болуп атат. Экономика жакшы жерлерде бир пенсияны багы иштебеген адамдарга дагы мындай көбүрөөк ошол прожиточный минимум деп коет. Ар бир адамга тиешелүү корзинкага жок дегенде пособие катары төлөп бериш керек да. Бул системада бар. Иштейби, иштебейби кээ бир өлкөлөрдө бар. Ошол өзүнө керектүү корзинанын көлөмүн берип туруш керек өзү караганда. Мунун үчүн да бирок баары бир эмгек күнүн толтуруш керек. Анан сапсаң эле көчөдө жүрүп алып эметкенде болбойт. Баягы ооруп калат, инвалид болуп калат, ошондойлорду мамлекет караса болот. Эми көп эле реформа бар. Мунун баары өзү экономикага байланыштуу болот. Канчалык акча көп болсо, счетубузда турса, көп реформаны жасай берсе болот. Азыр бүгүнкү күндө мына баарыбызга пандемия аламатында турабыз. Ошого карабай пенсиянын көлөмдөрү жакшы төлөнүп атат. Өз учурунда кээ бир ар кандай сөздөр чыгып кетип атат. Төлөнбөй калат экен, тигүү деп. Андай деген болбойт. Төлөнүп атат. Доходдор аткарылып атат. Эмеси маалымат алып турабыз. Азыр бүгүнкү күндө ошо налоговый системага берген биздин жыйындарды чогултуптур боюнча 89%га жакын аткарып 6 айлыгын. Бул деле ошо жакшы акча, 15 миллиард жакын чогултуп коюптур. Азыр эмеде былтыркыга караганда 400 миллиондон ашык, былтыркы ушул айдын деңгээлине салыштырганда 400 миллиондон ашык акча чогулуптур. Бул өзү жакшы эле кетип баратат. Жанагы ушу сенин сурооңо көп реформаны жасаса болот, бирок баягы чөнтөккө карап иш кылыш керек да. Ушул пандемия шартында социалдык фонд кандай тартипте иштеди? Кандайдыр бир таасирин тийгиздиби бул да? Эми таасирин тийгизип атат, бирок ошого карабай азыр мен да келаткан маалымат алып келдим. Биздин пенсияны эсептеп чектеп аткан адистерибизди айтып атат. Ошондой эле келип атат. Мына бүгүнкү күндө бир 34 миңге жакын пенсиялар кайрылуулар болуптур. Чектөөлөр. Пенсия болсо өз учурунда төлөнүп атат. Ал эми иш болсо бизде жарымы багы бардык эле мекемелерде жана мындай аралыктан иштөөгө өтүшкөн. Керектүү мындай мисалы үчүн пенсияны төлөп ай сайын контролго алчу мекемебиз бар. Алар көп иштеп атат. Эч мындай үзгүлтүксүз эле иш болуп атат. А бул окуу борборунун иши кандай болду? Онлайн тартипке өттүбү? Окуу борбору дагы ошо биринчи кварталга чейин биз окууларды өткөрүп, көбүнчө студенттерди окутуп, бизде жана айткандай жыл башынан окуу башталганда студенттерди, анын арасында атайын өзүбүздүн инструкциябыз бар, положение чыгарганбыз. Ай сайын өзүбүздүн адистерди окуттурабыз. Бизде окуунун тартиби бияка чакырып да окутабыз. Топтоп, мисалы үчүн 54 региондон бирден 2 келет. Бир маанилүү маселелер болбосо өзүбүз чыгып окутабыз көбүнчө. Бизде аппаратыбызда 9 адисибиз бар. Өзүнчө конторубуз, бухгалтериябыз менен, ошол адистерибиз менен кыдырып окутабыз. Ошол системаны мартка чейин 1-2 окууларды өткөрүп, анан студенттерди окутуп атканбыз. Анан пандемия башталгандан баштап онлайн режимин иштеп чыктык, программасында иштеп чыгып, аппаратка сунуш кылдык, карабашат. 1-2 жолу өткөрдүк, кадимкидей жазып, мекемелерге таратып онлайн чыгарып койгонбуз. Эмеге чейин дагы ушу пандемия башталганга чейин бир 2 объявление берип койгонбуз. Пенсионерлерди дагы бекер окутканга. Жана кээ бир пенсионерлер суранып атыптыр, компьютерге иштөөнүн ыкмаларында. Компьютерный грамотность деп коет. Ушул окутууну боюнча биз
кулактандыруу бергенбиз. Бирок кайрылбай атат. Бул азыр топтолуп калса, 5 кишиден жогору болуп калса, булар боюнча да окута беребиз. Рахмат. Мына ошол буга чейин айтып кетпедиңизби, камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети тууралуу. Ошол аркылуу дагы жана топтомо бөлүгүндө, пенсиянын топтомо бөлүгүндө канча каражат топтолгону тууралуу маалымат билсе болобу? Дагы кандай мүмкүнчүлүктөрү бар бул кабинеттин? Бул кабинетти быйыл кирди. Быйылдан баштап кирип, бул маалыматка биринчи ошол жашаган жериндеги социалдык фонддун башкарлыктарына барып катталыш керек. Катталып, атайын паролун алат. Болбосо интернет аркылуу жаңы чыккан паспорт дейт, 2017-жылкы үлгүдөгү жаңы паспорттун менен интернетке кирип катталса болот. Катталып алгандан кийин ошол жерде ичине кирсе өзүнүн баягы эмелери бар. Эми суроолорду алыш керек. Кыскасы пенсиялык эме боюнча бүт эмелерди алса болот. Пенсия чектөө боюнча кайрылса болот, жана личный страховой счетун сураса болот. Жана сиз айткан накоплениянын баарын сурап маалымат алып турса болот. Теге кирип катталгандан кийин көрүп турат, өзүнүн эле тиги эмеси менен кирет, паролу менен. Кирип эле ошол жерден баардыгын көрүп алса болот. Эң жакшы система да бул аябай. Эң негизги өзгөчөлүгү бул албетте жарандарыбыздын убактысын үнөмдөп жатат да. Азыркы учурда мына маалымат боюнча 27 миң адам уже катталып маалымат алып атышат. Убакыт үнөмдөө жана ошол жеңилдетүү, негизинен пенсия чектөө процессин жеңилдетүү жаатында дагы атайын мыйзам долбоору кабыл алынып, жанакы пенсияга чыгуунун документтерин дагы тизмеси азайтылды эле. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ооба. Былтыр ошол мыйзам кабыл алынып, депутаттар менен колдоого алынган. 6 ай мурун арыз берсе болот да пенсияга. Ошондо документтердин көбү кыскарган, кээ бирлери. Эми арыз бергенде биринчиден эң биринчи ошол арыз берип аткан адам өзү биринчи такташ керек документтерин баарын. Так болуш керек да. Ал жерге бизге заявление арыз менен кайрылып, трудовой книжкасын, паспортун, анан мурунку 5 жыл маалыматын алып келет, 96-га чейин келет. 96-дан бери бизде жана айтпадымбы, жакшы система кирген. Бүт маалымат бизде бар. Ушул аркылуу биздин бирдиктик базадан бүт ошол жерден чыгарып алат. Анан чыгарып алып, ошол үчүн 6 ай мурун дейт. Убактысы жеткиче ошолорду тактап эме кылыш керек да. Бул өзү азыр жана силер айткан убакытты дагы үнөмдөйт. Анага чейин кокус бир жеринен туура эмесиме чыгып калса, кайра маалымат берилет, аны тактап бериш керек. Бул дагы ошо жакшы жаңы мыйзам болуп калды. Буюрса бул дагы улам өркүндөп отуруп, жанагындай телефон аркылуу пенсияга чыкканга чейин алып барат. Буюрса Ошондо түшүнгөнүм боюнча, мисалы үчүн азыркы мыйзамга ылайык, ошондо аялдар 58 жашка, ал эми эркек адамдар 63 жашка чыкканга жарым жыл калганда ошол документтерин топтоп, негизги кайсы документтерин алып барыш керек? Пенсияга чыга турган маалы деп жанагы төрөлгөн датасы туура келиш керек. Жана айткандай эркектер 63 жаштан, аялдар 58 жаштан ошол датасы туура келгенде ошол мурун кайрыла берет, бирок ошол датадан баштап эсептейт. Ошол эсептейт. Анан негизги документ трудовой книжка. Эң биринчи трудовой книжка. Алыш керек. Окуганды тууралуу диплом, көчүрмөсүн көрсөтүш керек. Аскердик билетин көрсөтүш керек. Копияларынчы. Анан жанагы 5 жыл мурунку иштеген, союз учурунда иштеген эмеси бар да, ошолордон 5 жылдык архивден алып келишкен, калганын баарын биздин адистер өздөрү топтолот ошол жерде боюнча. Анан пенсиянын учуру боюнча дагы 3-4 жыл болуп калды. 4 жыл, 5 жыл болуп калды. Жанагы эме деп коет, ийкемдүү формасы киргизилген. Эркектер мисалы үчүн 63-кө чыгып 25 жыл стаж, эмгек стаж жасаш керек да. Эгер ушундан 15 жыл көп болсо, 40 жыл эмгек стажы болсо,
60-тан 5-га чыгып кетет. 3 жыл мурун. Аялдар 55-тен чыгып кетет. Бул системада азыр иштеп атат. Азыр ошол 60-тан 55-тен чыккандар көп. Себеби үзгүлтүксүз эмес, мындай баары бирдиктүү деп коет. Бир жерде мисалы үчүн 5 жыл иштеп, анан 2 жыл иштебей калып, кийин дагы 5 жыл иштесе, баары кошула берет. Баардыгы иши кылып, баарын топтоп келгенде 40 жыл болуш керек, же 35 жыл болуш керек. А эгерде ушу жаш курагы туура келип, бирок эмгек стажы жетпей калган учурдачы, анда кандай кылса болот? Жаш курагы туура келип, эмгек стажы жетпей калса, бул да каралган бизде. Кошумча, мисалы үчүн 1 жыл, 2 жыл жетпей калып атпайбы? Ошол жылдарда жанагы формасы бар. Ошол жашаган жеринин эмгек акынын, орточо эмгек акынын эмесинен алып, 10%-ын төгүп, жетпеген ай сайын толуктап бериш керек. Стажын толукталып калат. Ошон чыкса болот. Бул да каралган. Рахмат. Негизи эле ушул пенсиялык сабаттуулуктун маанилүүлүгү тууралуу айтып берсеңиз, аны өркүндөтүү, аны ар дайым арттырып туруу, бул дагы маанилүү да деги. Бул жана айтпадымбы, тиги ким маалыматка ээ болсо дүйнөнү башкарат деп. Маалымат деген абдан керек да. Эгер маалымат алып билимдүү болсо, адам ошончолук кругозор өсүп, адамга багыт берет да. Ошон үчүн азыркы жаштар кийинки биздин пенсионерлер. Ошон үчүн маалыматты алып, азыркы менен биз мисалы үчүн пенсия алып аткан менен бирөө көп алып атат, бирөө аз алып атат. Ушунда салыштырыш керек да. Эмне үчүн тиги аз алып атат, эмне үчүн бул көп алат. Эмне үчүн мындай деп. Мына ушул маалыматты дагы билип, биздин сайттар бар. Өзүбүздүн социалдык фонддун сайты бар. Ошондо ичинде бүт бар. Социалдык фонд жөнүндө, пенсионерлер жөнүндө, төлөөчүлөр жөнүндө деп жаштар. Биздин дагы өзүбүздүн эмебиз бар, окуу борбору боюнча. Ушул жерде кирип эле жашынакай алса болот. Бул абдан маанилүү. Өзү негизи пенсиялык сабат. Мен айтып атпайм. Баары бир карылык ар бир адам башына келет. Ушул карылыкка өзүбүз кам көрүшүбүз керек. Өзүбүз кам көрүп, камдап алыш керек. Биз деле жаш болгонбуз, силердей болуп, пенсияга чыгып калдык. Деле азыркы жаштар кээ бирөө эме маани бербей коет да. Ал кээде окуп атканда байкайбыз да. Лекция окуп атсак, ойноп отурушат. Телефондор чукулап коюп. Анан айтабыз, ай, сага бул эң керек. Керектүү система бул деген. Мындан качып кутулбайсың. Башка система болсо деле бул өзүңө керектүү. Анан маанилүү нерсе деп айтып алган жаштарды тартабыз да ошого. Бирок азыр маани берип калышты азыр. Азыр бир элдин баары кызыгып калбады бул маалыматка. Жалпы ошо Кыргызстанда пенсиялык сабаттуулук өсүп өнүгүп атат, өнүгүү жолунда деп айтсак болобу? Болот. Мына мурда мындай система жок эле да. Азыр өзүбүздүн эле адистерди даярдап, мурда кыдырып, азыр кадимкидей биз дагы мугалим катары окутуп калдык. Семинарларды өткөрөбүз, окуу борборлордун баарын чогултуп, өзүбүзчө дагы круглой столдорду өткөрүп атабыз. Кандай кылып өтүш керек? Азыр башка өлкөлөрдүн системаларын да карап атабыз, дистанционный окууларды уюштуралы депчи. Бияка чыгып тажрыйба алмашып, баягы ора болуп, канча мисалы үчүн акча каражат кетет, орачылык болот. Ушундай окуулардын азыр программаларын карап атабыз. Булар келип калса, эми акыры болот да булар ошо дистанциялык аралыктан туруп окутууларды уюштуруу боюнча. Абдан бул маалыматтуулук абдан керек экен. Бүгүнкү күндө ошо канчалык маалымат керек болсо, адам кызыгып, журналдарда жазабыз. Өзүң үчүн жаша, өзүң үчүн эмгектен деп плакаттар да чыгарабыз. Ушунун баары кичине түрткү берет да адамга. Ойлондурат. Жанакы ушул пенсиялык системаны ушул оптимизациялоо жаатында дагы бир топ иштер алып барылып жатканы маалым. Мисалы, бийик тоолуу шартта жашаган же аскер кызматкерлери, мисалы үчүн 58-63 жашында эмес, эртерээк чыгат да өзүнүн жумушуна жараша. Ошолордун мисалы үчүн жаш курагын көбөйтүү, ушул тууралуу да бир талкуулар жүрүп жатат. Бул жөнүндө бир маалымат айта кетсеңиз. Эми азыркы учурда
талкуу жүрүп жатат. Эң биринчиден жана тарифтерди азайтуу боюнча ишкерлер кыйналып кетти деп ведомстволук аралык комиссия түзүлгөн. Булар карап, өздөрүнүн сунуштарын берип, азыр өкмөттө кароодо болуп атат. Өзү негизи бул системада дагы реформа жасай турган тармак көп жана тармак эмес керек да. Чынын айтканда биз баягы союздун системасы менен келе атабыз. Бирок кичинеден болсо дагы өзгө ылайыктап кичинекей нерселер жасап келе атабыз. Анан шар эле аттап кетиш болбойт экен. Жана мен айткандай, биякта чөнтөктү карап иш кылыш керек. Ал аттап кетем десең, бир жерин кичинекей ыдыратып алсаң, муну калыбына келтириш кыйын. Бул пенсиялык вопросту жана айткандай, абдан орусча айтканда щепетильный вопростор да, кылдат мамиле жасаш керек. Ошон үчүн кылдат. Анан мурунку кезде каралып калган эми мына бийик тоолуу шарты оор жерлерде аял жолдоштор 45-тен чыгып атпайбы пенсиягачы. 3 бала төрөп коюпчу. Алыскы дагы барууга оор жолдор, алыс жерлерде да булар да каралган да. Мунун баарындагы азыр ошол чекесине кичине карап келатабыз. Эми баягы аял жолдоштор таарынбасын, 45 жашта пенсионер болуп калса, бу да туура эмес экен да. Эми баягы мурда каралып калган буларчы. Азыркы шартка ылайыкташтырып булардын дагы жаш өзгөчөлүгүн карап койсо болот. Анан бүгүнкү күндө жанагы көп эле баягы оорулар чыгып кетип, оорулардын категориясын карап койгондо, инвалидке чыгаруу боюнчачы. Анан ушул жакка ыкыташып эле азыр бирөө баш ооруса, кичине жүрөк ооруса эле сразу диагноз койдуруп алып эле пенсияга чыгып калышты. Муну да кичине караш керек да, себеби бул багы жана социалдык коргоо министрлиги жанынан берилет экен, МСЭК деп коет. Булар багы карап бере берет, а бирок акча каражаты деген бияктан өкмөттөн кетип атат, бюджеттен кетип атат да. Бул боюнча дагы ошонун категорияларын да караш керек. Ушул жакка да бир кичине реформалар бар. Кыскасы жасай турган реформа алдыда. Дагы көп жасса болот, бирок жанагы өзүбүздүн баягы кудуретибизди карашыбыз керек. Кичинеден жасайт. Мунун баары бизде бар, каралып атат, правлениеде каралган. Баары кичинеден буларга кайрылып турат. Рахмат, Кылычбек Чекирович. Эми берүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон сунсам, биздин телекөрүүчүлөргө, жарандарыбызга, мекендештерибизге айткан каалоо тилектериңиз, балким кайрылууларыңыз болсо. Ооба, эми мекендештериме кайрылам. Эң биринчиден ушул апат күндөрү оорубайлы, өстү оорубай, жакшы сезип, мындай адам өзү позитивный жүрүш керек да. Оорубайм, мен жашашым керек деп, жашоого кызыгыш керек. Бул жанагы Алтынайдын ыры бар го, мен сени сүйөм өмүр деген. Өмүрдү сүйүп жашаш керек, жакшынакай болуп. Анан өзүнө кам көрүш керек адам. Мына биздин мына аракетибиз, мына маалымдуулуктун баары ошол жеткирип атканда мен баары ошол кам көрүп адам. Өзүнө кам көрүп, жана мен айтып кеттим. Кийинки жашообузду ойлоп, баары бир пенсияга чыгабыз деп, пенсияда жакшы жашайбыз деп, ошого кам көрүшүп, азыркы учурдан баштап келечекти ойлоп жашашыбыз керек. Жөн эле мындай кыргызча айтканда мен жөн эле келдим дей берет го. Жөн эле өтүп кетпеш керек бул дүйнөдөнчү. Ошол келечекте жакшы байгерчиликте жашап, даже балдарга, балдардын көзүн карабай, даже ошолорго бирке жардам бергидей болгондой деңгээлге жетип, өзүбүзгө өзүбүз кам көрүп жакшы жашашыбыз керек. Ошол баары кыргыз элиме мен жакшылыкты каалайм, эң биринчи ден соолукту каалайм. Бул заман өтөт. Мына канча замандан бери келе атабыз. Улам оңолуп келе атабыз. Бул кыргыз элине түшкөн сыноо. Бул сыноодон да бүрүс өтөбүз. Эч убакта тиги көңүлдү түшүрбөй, позитивный жүрүп, бул пандемиядан өтүп кетели. Рахмат, Кылычбек Чекирович, студиябызга келип кызыктуу маек куруп берип, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Тилекке каршы ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салсам, бүгүн биз пенсия менен камсыздоо маселелери жана пенсиялык сабаттуулукту арттыруунун маанилүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Ал эми бизде конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондуна караштуу окуу борборунун директору
Нусупбеков Кылычбек Чекерович конокто болду. Биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Акцент программасынан ушул жана башка чыгарылыштардын Пирамида Чекит KG сайтынан, ошондой эле социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.